Мен да башка балдар сымал ушинтип так секире ойноп, бактылуу балалыгымды өткөргүм келген. Бирок аттиң тагдыр жашыбызга, кыз балабызга карабай сынайт экен. Менин минтип 5 жашымда төшөк тартып жатып калганыма ичим ачышат. Мен үчүн күйүп пышкан ата энеме карап жүрөгүм сыздайт. Ар бирибиздин колубуздан келет. Себеби мээрим акча менен эмес, жүрөк менен берилип бүт дүйнөнү өзгөртө алат. Биз бүгүн сиздерди ошол кайрымдуулук дүйнөсүнө чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм берүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге кайрылуу сурануу менен чыгып жаткан малыбыз Майрамбекова Салия 5 жаштагы карандашыбыз нейробластома оорусуна кабылып, азыркы убакта жардамга муктаж болуп жаткан чагы. Жаныбызда атасы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кызыңыздын оорусу тууралуу кенен элек айтып кетсеңиз, канча жылдан бери ооруп жатат, канча жашында бул ооруга кабылды? Биздин кызыбыз ушу 2003-жылы ушу ооруп баштады. Ушу как раз жай маалында. Биз башында билген эмеспиз, ушу андай ооруп экен деген. Биринчи ушу ичим ооруп баштады, башында бир дөмбөк чыгып калган да. Ошондон ушу көрүнүп, ушу бияка Бишкекке чейин көрүнгөнбүз, көрүнүштүк ошо. Биякта бараштар ошо нейробластома деген ушу оору 4-стадия деп ушу. Негизи ушу бөйрөнүн үстүнө чыгып турат, ушу опухоль деп коет экен. Ошо опухоль бөйрөнүн үстүнө чыгып, анан ошо метастаз кетип, ошо башына да кетти да. Башына да дөмбөк чыккан да ошо. Ушу башына да дөмбөк чыгып, анан ушу бияктан 6 жолу химия алдык. Ушу 2023-жылы 6 жолу. Канча жаштары? Ушу 3 жашта болчу. 3 жашта, 6 жолу химия алдык, анан 1 жолу ушу бөйрөнүн үстүнө операция кылдык, полный. Операция кылып, опухольду алып салды. Андан кийин 4 жолу эме алганбыз да, химия алганбыз. Андан кийин ушу башындагы немеси томпугу кетип калды ошо. Башында кетип калып. Кызыбыз ушуна жакшы болуп калган, ошо анан негизи ушу НСЦ деп коет экен, ошо нейробластома экен да. Ошо бияка анализ тапшырып турушуп, негизи ошо адамда баардык адамда ушу нейробластома ушуна рак клеткасы болот экен да, 17 нормасы 17 болуш керек экен да. Биздики болсо ошо башына келгенде 300гө чыгып кеткен да. Жогору кетип, ошо баягы 2024-кө чейин дарыланганда ошо 37-ге түшкөн да. 37-ге түшүп, анан 2024 жай айында Турцияга ушу өзүнчө бир MIBG деген терапия болот экен. Ошого жиберген да, ошо Турцияга барып келгенбиз. Анда дагы ошо өзүбүздүн үйүбүздү сатып, машинабызды сатып, почти бир 35-40 миң доллар менен барганбыз. Анан туугандар да жардам берген да, ошондо 40 миң доллар менен барып. Анда жакта көп нерсе кымбат экен да. Ошо биз эмелерге жанагындай терапияларды түшүп, анализ тапшырганыбызга эле 20 миңден көп кетип калган да. Жанагы 40 миң доллардан сырткары. Жок, ошого чейин элечи. Бизде өзү 15 миң доллар андай эле калып калды. Анан костный мозг алмаштырыла деп да. Костный мозг алмаштырыла деди, анан ошо луч алууга да, ошо акчабыз жетпей калганынан кайра келгенбиз да. Азыр болсо кызыбыздыкы ошо 37-ге түшкөн, эми кайра 91-ге көтөрүлүп кетти жана энеси. Кайрадан жогорулап атат. Кайра жогорулап атат кызыбыздыкы. Ошо жогорулатып, азыр ошо негизи ошо химия берип, анан ошо негизи костный мозг алмаштырсаң жакшы дейт да. Ошо Турцияга барганга ошо мүмкүнчүлүгүбүз да жок болот. Шаякка барсак да бир 70-80 миң доллардай кетип калат окшойт да. Анан ошо костный мозг алмаштырып, ага чейин луч берип, анан дагы ошо өзүнчө MIBG терапия деген сыяктуулар бар экен да, ошолорду тартып турушат экен. Жалпы жонунан канча ай дарыланат экен Турцияга барганда? Турцияга барганда биз ошо биякта бир Асмер деген компания менен сүйлөшсөк, ошо Турциядан бир врач келген да, ошо атын угунуп калдык. Ал келип айтат, бир 3 ай болосуңар дейт да. Ошо башында бир айлар анализ тапшырасыңар, анан если химия берсек химия беребиз, луч берсек луч беребиз деген да. Анан бир ай болсо костный мозг алмаштырабыз деген, ушу бир айдын ичинде эч жака чыкпайсыңар деген да. Анан ал бүткөндөн кийин да бир ай болсо ошо толук 3 ай ошо Турция мамлекетинде болосуңар деп айткан да. Азыркы учурда кызыңыз Бишкек шаарында химия алууда. Азыркы учурда ошо жалдагы ошо больницада химия алып атат в данный момент. Бул жака жатканына канча болду? Биз ошо жатканыбызга негизи 2-3 күн болуп калды ошо. Бирок ошо биз былтыр Турциядан келгенден кийин эле ошо мындай анализди тапшырып койгонбуз да ошо.
мурдак баягы каны түшүп кеткен да. Каны түшүп кетип ошо жанагы опухоль ошо канда жеткен да ошо. Түшүп кетип 90 болуп анан биз кан куюп ошенткенбиз да. Анан азыр анан биз Турциядан келген тапшырсак кандар жакшылап аткан да. Анан ошо азыр аны момент бети шишип кичине. Ошондон беспокоюсь эткенден биз өзүбүз эле мынтип акырын кармасак, бетин кармап көрсөк эме болуп экен да, мындай түмпөк сыяктуу болуп калган да. Анан ошону билип келсек, анан кайра эле бияктан УЗИге түшүп, анализ берип эметсек, ошо эми айтып атышат, бияктагылар, врачтар. Ошо бетине чыгып баштаптыр депчи. Бетине чыгып баштап, анан ошо көзү, бир көзү кичине эле киртип калды. Ошо ал тарап атат бетине. Бет ошо эки жагында бар деген сөз аттан ошо бирөөсү кичине чоңураак экен, бирөөсү баягы жакшы билинбейт деп УЗИден көрүшүп да. Анан жана кан тапшырсак, ошо НС деп коет экен, нейробластома боюнча. Ошо азыр башы 91 көтөрүлүп кетип калыптыр. Кайрадан ошо өсүп баштаптыр. Жалпы жонунан Турция жергесине барып 3 ай 4 айда дарыланып келсе, бул оору айыгат деп негизи врачтар жалпы жонунан айтып жатышабы? Негизи ошо ошо алмаштырса бере алышат. Ошо 100% болсо ошо көбүнчө мындай бере алышат да, ошо жакшы болот деп. Анткени баягы космос деген бул жана сөөктөрдүн кандай ушул эме кылат турбайбы? Жаңы клеткалар кетирет экен, ошо клеткалардан жаман ушу раковый клеткалар өлтүрөт экен да, космоска алмаштыргандачы. Анан ошентип жаңы клеткалар кетип, ошо өлтүрүп, ошону жоголот деп айтышат да, Кудайым буйрса деп да. Бул кызыңыз сиздин канчанчы кызыңыз болуп калат үй бүлөдө? 4 балам бар, ошо улуусу эркек, анан кыз, анан үчүнчүсү да, үчүнчү кыз болчу. Үчүнчү кызыңыз. Андан кичүү да балам бар. Ошодан момент ошо пока иштей элекпиз, ошо кызым менен мен больницада жатып калатам да, келинчегим кичинекей төрөп, азыр кичинекей балам менен калып калган да. Өзүңүздөр жериңиздер кайсы жактан болосуздар? Өзүм негизи Чолпондо өсүп чоңоюп калгам. Азыр жумуш боюнча ушу балыкчыда иштеп ошакта калгам да, анан ушу 2023-төн бери ушу баягы кенже моюнда болуп калды, анан ушу иштебей эле кызымды мен алып жатып калгам да. Дагы бул акча каражаты чогулса, ашак эле Турция жергесине алып кетүү? Азыр химия бүтсө дагы ошо врачтар менен сүйлөшүп, ошо барып Кытай менен Турцияга лечение кылсак деген ошо ойдомун да. Космоска алмаштырып. Скөл областында Чолпон шаарында өсүп чоңойгом. Ошо 1989 жылкы өзүмдүн дос балдарым менен ошоктон өсүп чоңоюп ошоктон эметкен. Андан кийин жумуш боюнча балыкчыда келип балыкчыга иштеп калганбыз. Ошо кызыбыз ошо 2003 жылдан баштап ошо ооруйт. Мемелерге кайрылып кеткен ошо баарыбызда эле ушу бала бар экен да, кичине кыз. Эч ким ошо баланын ооруганын каалабайт экен да. Ошо элдерден жардам сурап кетет элек, ошо бир билбейм, 60-70 миң доллардай керек болуп атат да, ошодан ошо кайрылып жасап кетет элек, ошо элдерден жардам сурайт элек ошо. Эми ошо бала эч ким баласынын оорушун каалабайт экенсиңби? Балаң кичине жүзүлүп калса эле эме болуп калат экенсиң да. Сарсаң болот экенсиң, мындай жаман ооруп, тарт менен ооруп калганга жараша өзүң көрүп атып да, балаң кыйналганын көрүп атып, өзүң эме болуп калат экенсиң да, кичине жаман акыбалда болуп калат экенсиң. Азыркы учурда кызыңыз химия алгандыктан баспай эле төшөккө? Жок, мындай басып жүрөт, просто химия алганды чыгарып кеткен да ошо. Тамактануусу кандай болуп атат? Ошо көп ичпейт, аздан ичет, бирок мындай баттан требовать этип туруп, бирок аздан эле кичине көп эметпейт да. Аздан ичип турат. Азыркы учурда сиздин карамаңызда болуп атат? Азыркы учурда биз карап атабыз, ошо. Айып кесишин эле айтканбыз да ошо. Ар бирибиздин жашообузда майнапсыз көрүнгөн, бирок жүрөгүбүздү өзгөрткөн учурлар бар. Кээде бир жылмаюу, бир жылуу сөз, бир кичинекей жардам бүтүндөй бир тагдырды өзгөртүүгө жетет. Бүгүн биз сиздерди ошол кайрымдуулук дүйнөсүнө чакырабыз. Жардам бергендин кубанычы, өзгөлөргө үмүт тартуулоо, боорукердик бул жөн гана жардам эмес, бул жүрөктөн жүрөккө жеткен мээрим. Кайрымдуулук бизди адам кылат.
Бул баалуулуктарды сактап чогуу ой жүгүртөлү. Келиңиз тууганым, Салия карындашыбызга жардам берели.